14-октябрь дүйшөмбү. Нурланбек Шакиев Борбор Азия өлкөлөрүнүн жана Корея Республикасынын парламент жетекчилеринин экинчи жолугушуусуна катышты. Бишкектин Жал 23 кичи районунда уруксатсыз орнотулган гараждар алынды. Бишкек мэриясы Баткен облусуна 10 троллейбус берет. Мүрзөйлөрдө таш, гранит, мрамор, металлдан эстелик жана тосмо орнотууга тыюу салынды. Президент маркумду узатуу мыйзамын ишке ашыруу тууралуу жарлыкка кол койду. Тышкы иштер министрлиги мурдагы өкмөт үйүнө көчтү. Муниципалдык инспекция Ала Тоо аянтында мыйзамсыз соодага каршы рейд өткөрдү. Бул күнү Кыргызстанда 45 жаңы объект ачылып, пайдаланууга берилди. Улуттук госпиталда магниттик резонанстык томография жана компьютердик томография күнү-түнү бою дем алышсыз иштей баштады. Бишкекте жаңыланган эл достугу монументинин расмий ачылышы өттү. Сосновка постунда ор жүк ташуучу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөө киргизилди. Валентин Малютин Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ардагерлер арасында грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болду. 15 октябрь шейшемби. Бишкекте ишкерди уурдап, унаа жана $25.000 талап кылгандар кармалды. Министрлер кабинетинде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүүнү уюштуруу маселелери талкууланды. Афганистандагы этникалык кыргыздарга дары-дармектер жеткирилди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Ашхабадка расмий сапарынын алкагында Түркменстан парламентинин төрайымы Дуния Газель Гулманова менен жолугушту. Бишкекте Сүйүнбаев менен Гоголь көчөлөрү кайра эки тараптуу болот. Асман экологиялык таза шаарын куруу концепциясы иштелип чыгат, президент жарлыкка кол койду. Акылбек Жапаров Исламабад шаарына болгон жумуш сапарынын алкагында Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен жолугушту. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цянь менен эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Кара буура жана сары кыр ашуулары жазга чейин жабылды. Бишкекте жылуулук 22 октябрдан тарта бериле баштайт. 16 октябрь шаршемби. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Түндүк Кореянын командасын 1-0 эсебинде жеңди. Акылбек Жапаров Пакистандын премьер-министри Шехбаз Шариф менен кызматташтыкты талкуулады. Президент алдыдагы жергиликтүү кеңештерге шайлоого байланыштуу кайрылуу жасады. 5 жыл аралыгында жергиликтүү тургундардын турмуш теричилигин жакшыртуу өзүңөр тандаган өкүлдөргө байланыштуу болот. Ошондуктан татыктууларын шайлаңыздар, деди өлкө башчы. Бишкек жылуулук электр борборуна 285 000 тоннадан ашык көмүр даярдалды. Ала Тоо аянтындагы фонтан топтору өчүрүлдү. Акылбек Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынына катышты. Анын соңунда бир катар документтерге кол коюлду. Кыргызстанда жаңы жылдан баштап ОСАГО полиси жокторго айып салынат. Орусия Кыргызстанга 9 мектеп курат. Депутаттар макулдашууну жактырышты. Туашууда кардан улам жол кызматкерлери азап тартты. Кээ бир айдоочулардын айынан тыгындар пайда болуп, өткөрүү постторду чектөө киргизилип, ал жерлерде жылууну пункттары уюштурулган. Ошондой эле куткаруучулар жолдогу жарандарга ысык тамак таратып, майы түгөнгөн унааларга күйүүчү май берилди. 17 октябрь бейшемби. Кыргызстанда дагы 5 жогорку окуу жайга өзгөчө статус берилет. Жарлыкка президент кол койду. Кыргызстанда жаңы Караван Инфо маалымат агенттиги өз ишин баштады. Манас соода логистикалык шаары инвестициялык курулуш долбооруна мезгил кутусу салынды. Даниэль Ажиевдин апасы ынтымак ордонун тосмосун унаа менен сүзгөндүгү үчүн милицияга жеткирилди. Балыкчы Кочкор унаа жолу бургулоо жана жардыруу иштерине байланыштуу убактылуу жабылды. Мектептерде күзгү каникул 4 ноябрда башталып, 1 жумага созулат. Акылбек Жапаров бир катар америкалык компания жана уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушту. Уюлдук аппараттарды мыйзамсыз каттагандар кармалды. Алыскы аймактардын саламаттыкты сактоо уюмдарына 20 тез жардам унааларын тапшыруу аземи өттү. Кыргызстан менен Казакстан акылбирсти сактоо боюнча меморандумга кол коюшту. Мурда Россияда окуп келишсе, эми өзүбүздөн окушат.
Садыр Жапаров Бишкекте Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин академиясынын ачылыш аземине катышты. 18 октябрь Жума. Садыр Жапаров агроөнөр жай тармагынын кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Президент агрардык өнөр жай тармагынын өлкөбүздүн экономикасы үчүн маанилүү ролун баса белгилеп, аны өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик колдоо уланарын айтты. Бишкекте Айыл чарба министрлигинин аймактардагы бөлүмдөрүнө жаңы техникалар тапшырылды. Кыргызстанда шаардык кеңештерге аттанган партиялардын үгүт иштери башталды. Ал эми айылдык кеңештерге үгүт 28 октябрда башталат. Билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти түзүлдү. Бишкекте Агротех Экспо көргөзмөсү жана Алтын күз жарманкеси өттү. Айыл чарба кызматкерлеринин күнүн утурлай салтанаттуу иш-чара өтүп, өз тармагында эмгеги сиңген министрликтин бир катар кызматкерлери жана дыйкан фермерлер ведомствонун ардак грамоталары жана төш белгилери менен сыйланышты. Бишкекте ипотекалык ынтымак турак жай комплексинин курулушу башталды. Президент Садыр Жапаров мезгил кутусун салды. Ош шаарында дагы ипотекалык турак үйдүн курулушу башталды. Кыргызстанда жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо жүрүп жатат. Ал 29 октябрга чейин уланат. Бишкекте каттоодон өткөн iPhone 16 сатыла баштады. 19 октябрь ишемби. Президент Садыр Жапаров социалдык коргоо жана кесиптик бирликтер кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Кара сууда 242 миллион сомдук жер тилкеси мамлекетке берилди. Ири алдамчылыкка шектелип, аскердик прокуратурасынын жалган кызматкери кармалды. Чаткалда кар көчкүнүн астында калган 6 жарандын тең сөөгү табылды. Господин председатель кабинета министров. Акылбек Жапаров расмий сапар менен Россияга барды. Сапардын алкагында Кыргызстандын Россияда өтчү маданият күндөрүнө арналган иш-чараларга катышат. Ошондой эле эки өлкө өкмөттөрүнүн биргелешкен жыйынын өткөрөт. Таласта Манас Баатырдын 30 тонналык эстелиги реконструкциядан кийин ачылды. Эстеликтин айланасына эс алуу үчүн паркта курулган.